мыйзамдын максаттары саясий ишмердүүлүккө аралашып келген бейөкмөт уюмдар, буга чейин да өзүңүздөр күбө болуп жана мыйзам кабыл алуудагы маалымат негиздемелер көрсөткөндөй, улар шайлоолорго, коомдук саясий иштерге активдүү катышуу менен алар шайлоонун жыйынтыктарын бурмалоого же кандайдыр бир жыйынтыктарга жетүүгө, мамлекеттик ишмерлерге кийлигишүүгө жана мамлекетте болуп аткан саясатты сурамжылоо башка жолу менен өздөрү кызыктар болгон бир көрүнүштө жыйынтыкты көрсөтүүгө аракет болуп келген. Бул биздин мамлекеттик жана улуттук коопсуздукка жана маалымат коопсуздукка бул өтө чоң таасирин тийгизип келген. Бүгүнкү күндө ошол эле учурда эң чоң талаптардын бири келген акча каражаттары ар бир кандайдыр бир уюм, бейөкмөт уюм иш-чараны уюштурганда, кандайдыр бир максаттарга жетүүдө сөзсүз түрдө ал бир акча каражатсыз ишке ашпайт да. Ошол чоң акча каражаттардын келип түшкөн көрсөткөн суммасы алардын айырмасы болгондуктан бүгүнкү күндө биз мыйзам бардыгыбызга талап болгондой, мамлекеттик кызматкер дагы, коомдук ишмер да же жеке жарандар дагы бардыгы акча каражатын көрсөтүү милдеттүү. Эгер аны жашырган дагы бир көрсөтпөй учурларда ыйгармыктуу орган бул жерде юстиция министрлиги болуп аныкталып атат да. Юстиция министрлигинин кызматкерлери алардын жыйындарына катышуу менен алардын кандай максатты иштерди алып барып аткандыгын жана ошол эле учурда жыл сайын көз каранса аудиттин корутуусун алып, ошол жерде аудиттин корутундасыларда жана ишмердүүлүк боюнча бузуулар, укук бузуулар аныкталган учурда аны эскертүү берүү алгач, анан убактылуу токтотуп туруп, анан жоюуга болгон кадамдар болот. Бардыгыбыз мыйзамдын талабы менен иштешибиз керек. Ким кандай уюмда болбосун, бирөөдөн талап кылганды дагы биз өзүбүздөн да талап кылып, ачык айкындуулук принциптерин ишке ашырышыбыз керек.